Салам барыңыздарга, менин каналыма кош келипсиздер. Менин атым Жайнагүл. Бүгүн сиздер менен жаш баланын көзү чыкпактанса эмне кылуу керек? Ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Видеону сөзсүз түрдө акырына чейин карап, менин каналыма жазылып, лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Балаңыздын көзү күндө таңертең турганда чылпактанып турган болсо, эң биринчи эмне кылышыбыз керек? Балаңыздын көзүн колуңуз менен арчыбаңыз, себеби колдогу микробдор көзгө түшүп, дагы көзүнүн оорусу көбөйүп кетиши мүмкүн. Бизге жылуу суу керек жана таза чүпүрөк керек болот. Жумшак болушу керек, көздү оорутпай тургандай. Ватный диск менен тазаласаңыз жакшы болот, жумшак жана жагымдуу көзгө. Биринчи көзүн арчыган ватный диск менен экинчи көзүн арчыбайбыз, себеби биринин көзүнүн ооруганы экинчи көзүнө дагы жугат. Ошол себептен бөлөк ватный дискти алып, баланын көзүн тазалап алабыз. Аптекада сатылуучу ромашканын кургатылганын алып, 200 грамм сууга 1 кашык салып, жарым саатка коюп, бир аз муздатып алабыз. Андан кийин баланын көзүн ватный диск менен тазалап арчып алышыбыз керек. Экинчи ыкма фурастилин таблеткасын 100 грамм кайнатылган сууга салып, эритип алабыз. Дагы бир аз муздатып, баланын көзүнө күнүнө бир жолу 3-4 тамчы тамызабыз. Балаңыз уктаар алдында көзүнө тетрациклин мазын көзүнүн астын акырын ачып сүйкөп алабыз. Мына ушундай кеңештер менен сиздер менен бөлүштүм, достор. Видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө менин каналыма катталып коюңуздар. Сиздер менен алдыда дагы жаңы пайдалуу кеңештер менен бөлүшөмүн.